Билим берүү системасынын кызматкерлерине арналган август педагогикалык форумунун алкагында номер 12 кесиптик лицейдин базасында башталгыч кесиптик билим берүү маселелерине арналган секциялык иш-чаралар өтүүдө. Биринчи секцияда Кыргыз Республикасынын Агартуу министрлигинин башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгынын башчысы Гүлнур Мамырова кесиптик лицейлердин трансформациясы, учурдагы абалы жана өнүгүү келечеги темасында баяндама жасады. Баяндамада төмөнкү маселелер каралды. Кесиптик лицейлердин учурдагы абалы боюнча анализдин жыйынтыктары, алардын ишмердүүлүгүнө таасир эткен негизги көйгөйлөр жана чакырыктар, окуу программаларынын эмгек рыногунун талаптарына шайкештиги, лицейлердин түзүмүн, мазмунун жана башкаруусун модернизациялоо багыттары, атаандаштыкка жөндөмдүү кадрларды даярдоодо башталгыч кесиптик билим берүүнүн ролу. Иш-чаранын максаты кесиптик лицейлерди өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарын аныктоо, эмгек рыногунун, экономиканын жана туруктуу өнүгүүнүн талаптарын эске алуу менен аларды модернизациялоо боюнча сунуштарды иштеп чыгуу.